аза күтүү күнөө болуп эсептелсе болмок. 87 баланын өлүмү. Жана канча балдардын өлүмү болду. Анан майрамдагандан олтунандан көрө аза күтүү дурус болчу да. Ошо аза күтүү канчалаган баланын өлүмү болду. Кан жутуп ушул 7-апрелде кан жутуп далай балдар өлмөдү багыш. Энеси коркурап поступ. Анан ошол аза күтүү эле деп ойлойбуз биз. Аза күтүү өтүп кетти дейм. Бул майрамга айланып калды го дейбиз. Кыргызстаныбыз кичине оңолуп келатат. Жакшылык шанды эми көрдүк го. Дагы буюрса чоңдорубуз жакшы болсо эле оңолуп кетебиз. Бул күнү канча элдердин көз жашы төгүлүп ыйлап отурбадыбы балдарынын азасын күтүп. Аза күтүү деп койсо деле болот. Биз аза эле бүгүнгө деп эсептейм. Анткени биз аларды эскерип, кандай десем, мурама куюп атпайбызбы. Майрамдык күндө иш болбойт го. Ошончо адам ушундай каза табылмай. Бүгүндө аза күнү деп эле койсо болот да. Эки ойдомун да. Жеңиш деп да айта алам, жеңиш эмес деп да айта алам. Жеңиш экен десем, жүрөгүм ооруп, балдардын сүрөттөрүн көргөндө прям жүрөгүм ооруп кетет. Анан эми ар ким өзүнүн ойда баягы курман болгон балдардын ата энесинин жүрөгү ооруп турса да, бирок азыркы жашоо кичине мурункуга караганда кичине өйдөрөөк болду деп, кичине жеңиш деп да ойлоп койгум келет. Аза күтүү боюнча. Бул майрам эмес да бул. Аза күтүү. Bu yerden kança adamlar ölüp gitti, kança balдар ölüp gitti. Azа күтүү бул. Almazda Atamayıp var, bari bir geçe. Biz ошондорго аза күтүү. Кандай десек, майрамда десек, майрам ката бирлесек деле болот. Аза күтүү десек деле болот. Бул майрам ошончо 87 баланын өмүрүн алып келгендери боюнча сөзсүз түрдө билдиришибиз керек. Ар ким ар кандай кабыл алат. Негизи аза күтүүдө канча бала өлдү, чоңдордун айынан канча деген бала өлдү. Аза күтүү эле кылыш керек, майрам болбойт. Аза күтүү эскерүү билдириш керек, Куран окуш керек. Ошо канча бир көп балдар каза болду да эл жеринде. Анан буларды унутпашыбыз керек. Анткени Бакиевдин убагында 86дан ашык адамдар каза болгон да. Ошон үчүн бүгүн майрам эмес, негизи аза күтүү күнү болуш керек болчу. Эми билбейм, ар ким ар кандай эле козот да. Аны мен ошо мен үчүн го аза күнү күтүү да. Өкө тең болуш керек. Негизи аза күтүү күнү бул 7-апрелде курман болгондон аза күтүү да бул. Көп курман болгондон негизи майрамга айландырбай эле негизи аза күтүү кылып эле неме кылса болмок. Эми Куран окуп маркумдаргачы мындай Курандарын багыштап ошол жакшы болмок да байрам кылып.